эми болсо кайра рейлиге өтөбүз. Күнөмдүк жолугушуу жакшы отуруп алыптырбыз. Жолугушуу деп. Адаттагыдай сүйлөгөн адамдын долбоордон баштайлы. Же ашардан эмне болуп атат айтып бериңизчи? Ашарда азыр ошол биринчи жазган макетибизди кайра жаңылап, жаңы стилге которуп атабыз. Ага көбүнчө Арчабек жардам берип атат. Ошонун калган страницаларын ашар аябай чоң долбоор, жана Кыргызстанда биринчи болгон үчүн аларды элдерге түшүнүктүү кылып, ошо сайттын колдонмосу дагы оңой болсун үчүн ар бир деталин ойлонуп кылган үчүн жай кыймылдап атабызбы деп ойлоп атам. Кийин деле өзгөртүүгө туура келет деп ойлойм, бирок ошо биринчи кылган үчүн бизге кичине жайдан кыймылдап атабыз да. Бирок көп жумуш эле бүтүп калды, бирок эмеси сизге көп жумуш чыгып атат да негизи. Ооба, шаардын концепциясы түшүндүргөнгө чын аябай оор. Аны жасаганга дагы еще айыбар, ошондуктан биздин процесс аябай чоң болуп атат. Көп нерселерди тартып, кайра переделывать этип, анан кайра жасап, ошо жазуучулар көбөйдү. Раз Арчабек командасына кошулуп, Арчабектин стилинде киргизип атат, анткени логотип тартканда ошол стилде болуп калды да. Мага в принципе жагып атат. Кандай результат чыгып атат? Регистрация, проект ачуу деген жерине келип калдык. Где-то бир жарымда жетейин деп калдык окшойт. Ооба, жарым жумушту бүтүрдүк. Бирок жылып атат проект. Атырнат менен жылып атат. Буюрса, процесстер да кичине оң болуп калды. Вот. Дагы эмне? Шар пока ошондой. Көп коммуникация кылып атабыз. Проекттер жолдоп атабыз. Буюрса, жетишкенге аракет кылабыз, запуск кылганга. Бирок көрөбүз. Главное, чтобы туура иштесин да. Чыгарып алып. Ооба, иштеп кеткенде туура болуп, анан элдерге түшүнүктүү болсо, чыгып кетет деп ойлойм. Азыр шашып, түшүнүктүү эмес, жөнөкөй эле кылып койгон нерсе жарабай калат деп мен деле ошентип ойлойм. Ошон үчүн бир жерди чукулап, бир страницаны 2-3 күндөп жасаганыбыздын эмеси ошондон болуш керек. Анан немеде жөнүндө, регистрация жөнүндө биз сүйлөшпөдүк да. Негизи ал жакта мындай нерсе да. Ал проектти автоматизация кылып койсок болот да. Допустим, ошол проект берип аткан киши регистрация өтүп туруп, өзү проектти жазат да. Анан публиковать этет. Өзүнүн каалоосу мененчи, кандай көрсө. Анан биз ошол проектти көрүп туруп, аппрув кылып коебуз да. Негизи функционал ошондой да, ичиндечи. Kickstarter'га барса да функционал ошондой. Анан биз немеде токтободук, создать проект дегенде ошондо сайтка проект түзүлбөй, немеде жөн эле форманы толтурат да. Анан эгерде форманы толтурса, анда регистрация деген кнопканын уже кереги жок болуп калат. Анткени ал деген форма толтуруш үчүн регистрациядан өтпөй эле койсо болот. Ал регистрацияны биз эме деп ойлогонбуз дагы, жанагы поддержка кылып, например, взнос донор боло турчу кишилер дагы ошол жака деген регистрация болуш керек да. Жок, ал регистрация, ал башка регистрация. Регистрация болгондор именно проект чыгарганда регистрация болот да. Акча которуп аткандар регистрация жок эле которуп. Жанагы коммент жазып кеткендер, мисалы, ошого деле регистрация өтүш керек да, сени бардык сайттар алып жүрүп да. Жок, коммент жазганда ооба, немен ошо акча которуп атканда комментарий жазат, анан ошол автоматке чыгып калат да. То есть ал регистрация прям сайтка регистрация эмес да. Ошондуктан ошол жактан конфликт болуп калышы мүмкүн да. То есть регистрация кылып атканда сен сайтка регистрация кыласың. То есть сен создать проект кыла албайсың, регистрация кылмайынча деген тема болуп чыгат. Ооба. Вот, эми болсо если ошо сиз айткандай деп ойлогом, эгер ошол толтура турчу жерлерин бардыгын четко эсептеп, кайсы эмне текстти каяка жазат, канча символ менен жазат деп жакшы программирование менен өтүп калса, анда ар бирөө келип өзү эле толтура бергидей кылып койсок,
жакшы болот болуш керек деп ойлойм, потому что башка сайттардагы өздөрү толтурат экен, потому что стилистикасы башкача да, алар өзү каалагандай кылып сайт проект кылып толтуруп кетет да. Ооба, если биз уже берки немесине концепт көтүп атсак, андай регистрация деген ордуна башкача сөз жазып койсок болот да, типа создать проект деген сыяктуу. Или выбрать проект депчи, мисалы ким ошол кимге каратабыз, көрсөтөбүз. Если биз биринчи краудфандинг компания чыгарчуларды издеп атсак, анда биз деген авторлор издешибиз керек да, типа создать проект кылышыбыз. А если биз проекттарды өзүбүз жазып чыгарып койсок, анан аларга каражат издеп атсак, анда ошолорго чакырыш керек да, типа могул проекттерди тандап акча которуп баштасаң болот деп. Ошол жакын ойлонуп көрүңүз. Регистрацияны ордон мен жазабыз. Ооба, макул. Так, кимде кандай суроо бар проекттер боюнча? Ойлонуп тургула. Так, келдим. Чат окуп көрөлү. Суроолор экен. Так. Суроолор барбы? Угулат. Угулат. YouTube боюнча сурайын дегем, мисалы бүгүн таңкы конокторду өзүнчө бардыгын бир плейлист ачып койсок жакшы болот ушул. Болот. Кандай дейсиздер? Болот. В принципе, YouTube боюнча менде прям аябай деле немелер жок да. Чоң фидбектер өзүм YouTuber эмесмин да. Бирок жана неме деген ссылканы алып салса болот окшойт. Мен GitHub'ка берген ссылкамдычы. Мен GitHub'та public open source'га көп деле катышпайм. Эле акыркы убактарда катышпайм да. Меники көбүнчө приват GitHub'тар. Так, калганын жакшы эле го. Мен өткөндө бир жолу кирип карасам, адамдар көрөт экен, чындап эле көрүп атышптыр. Катыш неме көрбөй калганда кирип карап өзүнчө да көрөт окшойт. Анан тиги мен билгенден Олжоба кайда ошол ким кандай катышып атат да кирип ошол YouTube'тун көргөндөрүнүн санын карайт окшойт да. Анан дагы суроо? Анан ушу танкыныкка сүрөтүн коюп койсок кандай болот? Обложкасыначы. Бүгүн мисалы Миржаза айтышты, ошол видеого Миржаза жеген, анан болот. Биз азыр Instagram даярдап атабыз. Ошол Instagramга таңкы коноктун өзүнчө обложкасы болот да. Ошондуктан ошол обложкага адамдардан сүрөттөрдү сурайт. Или скорее всего уже сурап атышат болуш керек да. Ошондуктан Башаттан или Сайкал эжеден или Күздемиргеден ошол жака жазып көрсө болот. Сүрөттөрдү чыгарып атасыңарбы? Мага да жиберип коюп тургула, мен дагы YouTube'га чыгарып коюп турайын. анан жалпы катышуучуларга кайрылсам плейлисттер аябай көп ачылып кетти да. Анан мурунку ачылганда мисалы жерлештер болуш керек. Өйдө жаңы көрсөтөт. Так, жакшы болбой калды акыркысы. Плейлисттер көп ачылып кеттир, анан барып күчтөй болот дейсиңби? То есть экиден ачылып кеттир да? Экиден ачылып кеттир. Сен менеджер деген каналда барсың да, Discord'та? Ооба. Ошол жака жазсаң болот, урматтуу менеджерлер, пожалуйста, экиден ачпагыла деп. Азыр дагы айтканым туура болду, урматтуу менеджерлер или YouTube'га кирип аткандар, плейлисттерди көп ачпагыла. Или Молдогазы менен коммуникация кыла, Молдогазы алып барып атат. Бизге жаңы дагы каверлер кирип баштады, сүрөттөр, чөйрө деп, ордо Күздемирге болчу.
Ошондуктан Молдогазым менен советоваться этип YouTube'да жазайым дегендер болсо да неме Молдогазга барып чогуу иштесеңер болот. Кайрылымда дагы кетип калды. Дагы приложение суроо. Болду негизи. Анда сиздин жана GitHub'ыңыздын шилтемесин өчүрүп коет эле, description'дан. Аны өчүрүп. Так, кимдер дагы көйгөй? Биз айтмакчы, мурда күнү, наркы күнү Устат долбоорун запуск кылдык. Устат долбоорун биринчи жолу тест кылып иштетип көрдүк. 1-2 сатып алуу уже болду. Алар уже өтүп атат Устатты. Клуб ачылды бизде. Ошол клубка сатып алгандар кирип, тоже коммуникация кылса болот, менен прямой консультациялар болот дегендей. Экинчи презентацияда даярдап атабыз. Спринт ревьюдан кийин, спринт ревьюда презентация кылабыз. Анан дагы араңарда суроолор болсо, энди биз пока биринчи итерация кылып, кандай способ оплаталарды колдонсок болот деген вопростор бар. Кээ бирлер менен личкага жазып атат. Ошол карап көргүлө, силерге ошол способ оплаталар жарайбы? Если жарабаса, то силердин регионуңарда кандай способ оплаталар көп колдонулат? Ошону дагы айтсаңар, балким ошол способ оплатаны коштонго аракет кылабыз, автоматизация кылганга. Азыр ручной ошол немеге жараша болот. Ким кандай способ оплата колдонот? Азыр Visa менен MasterCard'ты киргизгенге автоматизация карап атам. Балким ушул жумада ошону уже киргизип коем. Колдонсоңор. Биз аны сатып алып, настройка программабызды киргизип койсок, эч ким колдонбосо бекер убакыт кетет. Андан көрө башка социалдык долбоорлорго убакыт каратканыбыз жакшы. Бирок бизге башында бир аз каражат керек. Кээ бир долбоорлор уже домен алып, лайфка чыгарыш керек, даярдап. Убактыбыз 1 айдан аз калды. Мисалы IT жоопту домен алып чыгарсак болот. IT жоопко дагы катышканга аракет кылгыла, именно суроолорду жазып, жоопторду жазып, ал жакта кызыктуу болуп атат. Анан ал жакта практически да немелер болот болуш керек деп ойлойм. Выгодасы. Анткени биз IT жооптун астына вакансияларды, анан немелерди чыгарабыз. Ошо вакансиялардын компанияларды издеп, ошолор чыгарганга аракет кылабыз. Анан бизде мисалы жумуш издейм дегендерди, жумушка кириш керек дегендерди ошол адамдардын профилдерине ссылка берип, ушинтип болот да, мунуларды карасаңар болот деп. Лайкать этип, көп суроо берип, көп жооп берип, ушинтип турсаңар тоже мындай двойной виндинг ситуацияда, с одной стороны, өзүңөрдүн профилиңерди прокачкаласаңар, персональный брендте. Экинчиден, кийинки муунга суроолоруна жоопторду даярдап койгон болсо, алар Google'дан издегенде ошол IT жооптон чыгып турат да. Ар кандай суроо берсеңер болот, не только технически, типа кандай китептер жөнүндө, кандай китептер саядаттайсыңар, курстарды, ошол эле немеден алган келечек Жылдыз Академиянын ичинде көптөгөн ресурстар бар го. Ошолор мисалы жоголуп кетет да. Аларды кайра издеп табыш аябай оор болот да, лентаданчы. Ошол жактар казып, карап, ошол жактардын жоопторун дагы IT жоопко чыгарсаңар болот. Аябай полезный. Так, бизде да ким бар экен? Кайсы долбоор жөнүндө айтып берейин? Аябай, на самом деле, өлө кызыктуу болуп атат. Просто кээ бир процесстер жакшы кээде иштебей кетип атат окшойт. Менен силерге суроо. Келечек кайсы жерге келип калды? Анан азыр кандай тапшырмалар болуп атат келечекте? Жетишип атасыңарбы, жетишпей атасыңарбы, процесстер кандай болуп атат? Келечектин ичинде
көп тапшырмалар болуп атабы же аябай оор жагына келдиңерби? Барыңар тынчыгып калдыңар да. Ким келечекте активдүү окуп атат? Ким билет? Келечекте агай JS эле үйрөнүп атабыз азыр, эмеге деле проекттерди кылып баштадык. Жана слайд кылгыла, анан калькулятор жазагыла дегендерди мен баштагам. Анан баарыбызга жүзүм мага оор эле болду. Алгоритмдер түшүнбөй эле, кодду жаза албай эле. Жана Summer Challenge дегендер уже бүттү да, же дагы эле болуп атабы? Командалар. Аларды өз алдынча эле көрүп атабыз. Мурункудай даярдык кылбай эле, өз алдынча көрүп эле. Ал жакта эч ким жок да уже. Качан бүтөт ошондой келечек? Канча калды? Келечек декабрдын аягында деп айткан Олжобай мырза. Ушул жылы бүтөт экен да? Түшүнүктүү. Discord эмнегедир тынчып калды, бирок коммуникация телеграмдардан аябай көп жүрүп атат. Рекелевештин каналдарында, негизи каналдардын көбүндө жүрүп атат коммуникация. Аны деген по идее план боюнча башат акырындап каналдарга чыгармак коммуникацияларды. Бирок пока көп чыга элек окшойт. Мен пока разработкада жүрөм, көп тоже качкан жокмун. Кетиге чыгарып калбасам. Менде бир суроо бар болуп атат. Рекелбеште болсо которуу боюнча ошо түрк тилдеринен котормочуларды издеп атабыз. Арчабек дизайндарды жазап жүрүп атат өзүңүз күбө болуп атасыз го. Анан эмени сурайын дегем да, жанагы подкаст жаздырууга кызыксаңар же жаздырам десеңер, бизге кайрылгыла деп Content Space деген долбоор бар эмеспи? Ошо эме контенттин ичинде элечи. Ошого кайрылдым, бирок ал жакта деле аябай жакшы билишпейт экен да. Өздөрү деле жаңы баштап аткангабы. Ошол жөнүндө сурайын дегем да. Ашарды азыр билдим. Бир долбоор эме кыла турган болсоңор, ошол жактан жардам сураш керек экенинчи. Мисалы процесс мындай, как подкаст жаздыруу боюнча. Ошол процесстердин баарын чөйрөгө чыгарып коюш керек. Эгерде сиз подкаст жаздыргыңыз келсе, подкаст жөнүндө билгиңиз келсе, биринчи кыргызча подкаст деген долбоорго барасыз. Кыргызча подкасттын инстаграмы бар. Ошол инстаграмдын постторун окуп көрсөңүз болот. Подкаст кантип жаздырат, эмне жаздырат депчи. Вот. Анан дальше билбесеңиз подкасттын кантип жаздырат, сиз өлө долбоорлорго секирет да. IT жобко барып сурасаңыз болот. Подкаст кантип жаздырат деп сурап берсеңиз, мен жооп берем точно. Бирок мындай неме жазыш керек да, немелерек жазыш керек да, мындай конкретныйраак суроолорду берсе болот да. Мисалы, мен подкаст жаздыргым келип атат, менде там финансылык жактан мисалы, или менде үйдө отуруп кантип подкаст жаздырсам болот өзүм десеңиз, мен жооп берем да. Ошол жөнүндө негизи ошол жөнүндө жоопторду кыргызча подкаст долбоор чыгарат да. Мындай подкаст жаздырам дегендерге жөн эле мындай жардамчы катарычы. Вот. Кыргызча подкастка кайрылдымбы, эстей албай атам. Ошолпа керектүү жактарга кайрылдым, бирок ушу сизге да кайрылайын деп аткам. Кыргызча подкаст дегенди жазып койсоңуз, ошол жакта Айзада бир назар, сонун немелер чыгарып атат. Айзадага кайрылдым. Вот. Анан Content Space деген бул мындай коммерческий проект сыяктуу да. Допустим, жанагы эме чыкпадыбы? Психологдордун подкасты чыкпадыбы? Жашоого умтул деген ушундай сыяктуу. Ошолордун авторлору бизге кайрылган да. Биз подкаст жаздыргантабыз, бизге ошол монтаждарын жардам бергиле депчи. Анан биз аларга жазап беребиз, бирок коммерческий проект катары. То есть бизге там компаниялар или адамдар или фирмалар кайрылса, бизге подкаст жазап бергиле десе, биз ошону коммерческий катары жазап берсек болот да. Аларга там мукабасын жазап беребиз, монтаждарын жазап беребиз, идеясын кылып беребиз, монтаж подкастын жазып берсек болот да. Ошол темага ылайыктуучу. Content Space-тин немеси идеясы ошондой.
бирок контентчинин өзүнүн идеясы бул контент жаратууда. Ошондуктан силер эгерде прям супер подкаст жаздырам, вообще техника жетпей атат десе, Content Space'ten сурасаңар или контентчиден сурасаңар, ошол Content Space жардам берет. Микрофон берип турат дешет. Келип офиске жаздырсаңар болот деш керек да. Бирок эгерде адам уже көптөн бери подкаст жаздырам деп уже точносын билсечи, жок мен өзүм эле үйдөн жаздырам десе, жөн эле телефонду алып туруп эле жаздырып баштаса болот. Ошо үй шартында эле жаздырган ыңгайлуу болуп атат да, баягы улам баягы эмеге барып, студияга барып, ал жакта деле өзүнүн иштери бар экен. Ал жактан дагы убактысын аласың дегендей. Ошол боюнча Азыркыдай эле Zoom аласыз, Zoom менен эле бирөөгө чыгаласыз. Эч кимге чыга албай эле өзүңүз эле Zoom менен өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүп кете бересиз, ошо менен үйүн жазылып калат. Анан ал жаздырган материалыңды монтаждап дайын болду дейин да, анан буну кайсыл жака кандай болуп чыгат бул чөйрөнүн ичинен? Чөйрөнүн жок, биринчи Анкор деген сервис бар, ошол жака чыгат. Ошол жака чыгарса болот өзү. Анан Анкорго кантип чыгарыш керек деген издеп көрсөңөр, эме контенттин ичинде кантип подкаст жаздырабы деген тоже бир неме бар. Пост бар. Ошол постты издеп көрсөң. Негизи ошол контентчи кыргызча контент, кыргызча подкаст деген проект как раз ошону бүт баарына жооп таба турчу жер да. Ошол жасап бартабыз, просто биз бүт элекпиз да. Ошо үйрөнчүк болуп атышыптыр да, эми баарыбыз эле окшош болуп атыптырбыз да мен. Ошентип мисалы подкаст жаздырам дегендер келгенде, ошол сайттын ссылкасын берип койгондо, чтоб адам бир кирип туруп бүт жоопторду бир эле жерден ала тургандай кылып жаза берсин. Бирок аны өнүктүрүш үчүн биринчи жанагындай көптөгөн действиялар кылыш керек да. Биз биринчи билишибиз керек да, что ушундай запрос бар, подкаст кантип жаздырат дегенчи. Аны билиш үчүн биз IT жоопту көрүшүбүз керек да, чтоб IT жооптан подкаст кантип жаздырат деген суроо аябай көп залайканы, аябай көп неме дискуссия болуш керек да. Ошентип биз немелерди көрсөк болот да, кандай запрос бар рыноктардачы, кандай нерселер бар депчи. Ошон үчүн айтып атам баарыңарды, IT жоопко кирип көп суроолорду берсеңер, көрөбүз да, кайсыл суроо кызыктуу, кайсыл суроо адамга мындай жообу жок болуп атат да, эле мындай дискуссия пайда кыла турган суроолор керек да. Ошого жараша биз неме берип турабыз да, жоопторду. Рахмат. Кайрылам буюрса, дагы кенен сурайм буюрса. Кайрылыңыздар. Так. Всё, биздин немебиз барта турат. Чатта бирөө жаткан. Асель Алымбаева чемпион JavaScript. Асель Алымбаева фриланс долбоорунда tuttu. JavaScript окуп, плюс фриланс проект кылып. Ошол. Так. Бүттү. Жакшы, күнүңөр жакшы өтсүн. Суроолор болсо мага жазгыла. Мен бүгүн онлайн проекттерге кирип, жылдыранга аракет кылам. Жакшы туруңуздар. Айтмакчы бүгүн Кажы подкаст чыгат. Тоже угуп койгула. Самантага бирдемке деп алсам болобу? Болот. Бул устат боюнча сиз номериңиз барго, Иван Германиянын. Ошого мен перевод кыла албайт экенмин. Биздин банктар не поддерживает экен. Анан экинчиси PayPal Турцияда не поддерживается дейт азыр. Виза болсо оңоюраак болмок деп ойлодум да. Негизи Amazon эмелерден деле заказ кылабыз карточка менен, бирок бул сиздин счетко кетпей атат да. Сонун. Макул, анда мен визаны бүгүн киргизгенге аракет кылам. Эгерде иштеп калса, мен сизге анда жазып коем. Может, Европадан которгондорго может оңой болот да, бизден болбойт экен да. Мен жумуштарым негизи Кыргызстанга салуу эле ошо. Ошо Кыргызстандагылар төлөп коюп эле ошентип алган оңой да мага. Общий пользовательдерге эмесеңер, анда виза карта шарт окшойт. Сүйлөштүк анда. Байланышта болобуз анда, мен сизге жазам. Макул, жакшы тургула.